Biz жазалоочу орган эмеспиз да. Ошол үчүн билиңиз урматтуу бир тууган, кайсы бир адам жазып жатса, паланчы жаман, бул бузуку. Биз балдарыбызды жакшы тарбиялабагандыктан, молдокеден келип сурасаңыз, уурларды айтып койчу кимдер десе айтат да, менин не ишим бар улар менен. Жаманды жаман экен деш менен жакшы болбойт. Абу Дарда жана анын уулунун Димашк шаарынын бузукулары туурасында болгон окуясы. Ахраджал Бухарию фил адаби ан Билал ибн Саид ал-Аш'ари анна Муавията катаба иля Аби Дарда радияллаху таала анхума уктуб илая фусаqa Димашк. Бул болуп жаткан окуя Муавия радияллаху анхунун падыша мезгилинде эле. Муавия радияллаху анху падыша мезгилинде Дамаск шаарына Абу Дарда радияллаху анху губернатор кылып койгон эле. Муавия радияллаху анху Абу Дарда радияллаху анхуга кат жазды. Дамаск шаарынын бузукуларыны мага жазып жөнөттү. Факала ма ли ва фусaqi Димашк ва мин айна а'рифухум. Абу Дарда радияллаху анху катты окуйт дагы айтат. Менин не ишим бар? Дамасктын бузукулары менин не ишим бар? Каяктан табам аларды ким экенини? Факала ибнуху Билал, уулу Билал айтты. Ана актубуху, мен жазам. Факатабаху, жазды алардын аттарын. Атасы айтып калды, мен айна алимта, кайдан билдиң? Ома арафта, каяктан таптың? Андахум фусак, ушулар бузук экен деп. Эгер точно тапсаң, илла ва анта минхум, сен да ушулардансың. Вабда бинafsik, өзүңдү биринчи жазгын. Валам юрсил би асмаихим, ошентип аттарын жөнөтпөй калды. Караңыз. Абу Дарда радияллаху анху айтты, мен бузукуларды, фасыктарды каяктан табам? Менин не ишим бар алар менен дейт. Жакшы адам жамандарды билбейт адресин. Молдокеден келип сурасаңыз, уурларды айтып койчу кимдер десе айтат да, менин не ишим бар улар менен? Алкаштарды айтып коюңузчу десе айтат да, мен ичпесем ичкендерден сура дейт. Себеп молдокеден сурасаң, намаз окугандарды айтып коюңузса чекеден айтат. Пана жок, түгүн жок деп барын айтып берет. Уктап жатса да айтып бере алат. Ошол үчүн эмне кылды? Ким кайсыл топтон болсо билет эле да. Анан ошондо мен каяктан билем, булар менен не ишим бар деп айтпай койду эле, баласы Билал айтты. Мен алардын аттарын жазам деп жазганда, айтты, каяктан билдиң? Булар фасык, бузук экенин сен кантип таптың? Эгер тапкан болсоң, анда сен ушулардансың дейт. Биринчи өзүңдү жазгын дейт. Ошол үчүн билиңиз урматтуу бир тууган, кайсы бир адам жазып жатса, паланчы жаман, бул бузуку, бул түкүндөй деп жазып кат көтөрүп жүрсө, билиңиз, ошол адам ошондой. Босу каяктан билди? Эгер ал адам андай болбосо жалган. Эки эреже сөз колдонот да. Бир адам жамандап кат жазып жүрсө, кат көтөрүп көрүнгөнгө кат берип жүрсө, демек сен башчысысың ошолордун. Билет экенсиң, жазып жатыпсың. Эгер сен андай эмес жакшы адам болсоң, анда жалган айтып жатыпсың да. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман кала халакан нас", кайсыл адам айтса, адамдар халак болду, адамдар бузулду, өлдү, болбойт булар, оңдолбойт десе, фаху ахлакухум, эң жаман ушул дейт. Эң бузулуп бүткөн ушул экен дейт да. Негесе бузуктарды билет экен дейт. Дагы бир риваятта фаху ахлакахум деп окулат да. Ушул адамдарды халак кылды, бузду, жок кылды дейт. Неге десе, буну буга жамандап, буну буга жамандап отуруп не кылды? Уруштурду, адамдар бири-бирине салып жүрүп карап турат судья болду. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, адамдарды жамандаган жакшы эмес да. Жашырыш керек айыптарын. Кайсыл адам бир адамдын айыбын жашырып койсо, бир эле айыбын жашырып койсо, өлгөн, баягы тирүү көмүлгөн кыздар барлык арабтарда. Ошол тирик кабырга көмүлгөндү кабырдан кайра тирилтип чыгаргандай болуп калат. Өлгөндү кайра чыгарбай көмүлгөн кызды сактап калгандай болуп калат dedi. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз жазалоочу орган эмеспиз да. Биз жазалоочу орган эмеспиз. Жазалай турган органдар бар. Сиздер менен биздер бирөөнүн айыбын көрсөк не кылабыз? Сиздер менен биздер айыбын көрсөк, ошол айыптан бул адамды куткарганды ойлонолу да. Арак ичкен адамды көрдүкпү? Ошол арактан куткартып жакшы кылып койгондо ойлонолу да. Бул арак ичке турбайбы деп интернетке чыгарып койгондон көрө. Bir adam dagы bir жаман иш кылып атат. Пенде, мусулман ката кылды.
анын ката кылгандыгын ашкере кылгандын ордуна ошол катадан куткарганга ойлонуш керек экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Ким бир жаман ишти көрсө, фаллигойирху бияди, колу менен өзгөртсүн деген да. Өзгөртсүн дегендин мааниси ошол жаман иштин ордуна жакшыны берип коесуз. Караңыз, жаш бала бычак алып туруп ойноп баштаса, бычакты алып туруп олдуна игрушканы берип койсо, оюнчукту өзгөрткөн болуп саналат. Bir adam jaman iş menen alek bolup jasa, жакшы ишти колуна берип коюштун атын өзгөртүү болуп саналат да. Жаманды жаман экен деш менен жакшы болбойт. Бирөөдү жамандап, сен дагы жакшы болбойсуң да. Ойлобош керек, мен бирөөдү жамандасам, бирөөнүн айыбын ачсам, мен жакшы болуп кетем. Жок, бирөөдү жамандасаң, сен жакшы болуп кетпейсиң, ал да жакшы болуп кетпейт да. Мына бул ашкан, бул бузуку, бул жаман, бул тигиндей, бул ичет, бул жеп алды десең, токтоп калбайт. Балки ошону жебей турган кылыштын оюн жолун болуш керек экен да. Ошол үчүн не кылат десе, ага насаат айтыш керек. Мындай кылбаңыз. Ошол колундагы нерсенин жамандыгын түшүндүрүп койсоң, аны таштайт да жакшыны алып алат да. Ошол үчүн колуң менен өзгөрткүн. Барып ага түшүндүр. Болбосо тилиң менен өзгөрткүн. Эч колуңдан өзгөртүш келбеди, жете албадың, тилиң дагы жетпейт. Жүрөктөн жаман көрүп коесуң. Ушул туура эмес иш кылып жатат. Алла ушуну оңдоп койчу, ушуну туура жолго салып койчу депчи. Ошол үчүн Аллах Таала Куранда бизди мактаган. Кунтум хайра умматин, силер жакшы үммөтсүңөр. Ухрижат линнас, адамдын пайдасыга чыгаргансыңар. Адамдардын айыбын ачыш үчүн эмес, пайдасыга чыгаргансыңар. Айыбын ачса пайда эмес, ал зыян да. Эч кимге пайда эмес. Сиздин айыбыңызды ачса жагабы? Эч кимге жакпайт. Ошол үчүн эмне дейт? Адамдардын пайдасыга чыгарылгансыңар. Жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарасыңар. Жаман иштен аны кайтарасың дейт. Ошол үчүн эмне кылат? Бирөөдүн айыбын ачып чыгуу, жага жаза берүү, ал башка органдын иши. Карапайым биздин ишибиз, урматтуу бир туугандар, элдерде эмне кылабыз? Жаман ишти кылып жатканын байкап билип калсак, колубуздан келишинче ошону жакшы жака бурганга, оңдогонго гана аракет кылабыз. Бирок аны дагы хикматтуулук менен. Кээ бир адамдар айтат да, биз деген жакшы адамдар болгонбуз. Биз азыркы жаш балдар, азыркы замандагылар, булар болбойт, булар вообще укпай калды, булар деп жамандай баштайт да азыркы доордогуларчы. Көрөбүз. Бул эреже мындай. Сиздер, мисалы, мына улуу жаштагылар чоң аталарыбыздын тарбиялаган балдарысыздар. Биз бузукулар, сиздердин тарбияңыздарбыз да. Ошол үчүн сиздер бизди айыптабаңыздар, өзүңүздөр да айыптаңыздар. Биз балдарыбызды жакшы тарбиялабагандыктан ушундай балдар чыгып калды. Биздин чоң аталар улуу болгондуктан алар тарбиялап, биздей балдарды тарбиялады дегенге келиш керек да.